Салам достор. Аты жөнүм Бакыт Абдишов. Мен Гавайиден чыгып атам. Азыр бүгүнкү коногубуз Бекназар Байке кошулат Нью-Йорктон. Бүгүн биз абитуриенттерге билим жөнүндө университет тандоо боюнча маалымат берели деп бел байлап турабыз. Суроолоруңар болсо сурап, активдүү катышсаңар болот. Азыр мен Бекназар Байкени кошуп алайын. Бекназар Байкеге реквест жөнөттүм азыр. Тааныбагандар болсо, Бекназар Байке бир канча чоң IT компанияларда иштеп көргөн Америкада. 2-3 диплому бар. Ассаламу алейкум. Кандай вакытта? Жакшы, кандайсыз Бекназар Байке? Жакшы. Угулуп атабы? Жакшы угулуп атат. Кандайсыз? Асыл жеңебиз кандай жүрөт? Жакшы. Бул инимдин эмесине келгенбиз. Нью-Йоркто иним жашайт да. Ошол жака келип, коноктоп ары бери болуп, балдар менен, достор менен таанышып дегендей. Жакшы. Ошо Калифорнияда эмесмин дегениңизден. Мен тиги убакытты алмаштырып алып турдум да эме деп. Нью-Йорктун наоборот PST'ден алдыбыз да, ошону бүт эле алмашып кетиптир да. Ооба, жакшы болуп калат экен. Бизде азыр саат 7:30 болду. Эртең мененки 7:30 турбайбы? Ооба. Бизде 1:30 таң атып, жаңы эле туруп кошулуп аткам. Экөөбүз 2 жыл мурун, 2 жыл, 1 жума мурун сүйлөшкөн экенбиз. Ошол 13-июлда 2 жыл мурун түз эфир кылган экенбиз. Ошо эме чыгып калды, Ооба, как раз элдер эми университет тандай албай атабыз, кеп кеңеш керек деп аткан учурда сиз менен түз эфир кылган экем. Дагы ошол учурда азыр университетке барсакпы? Азыр эме да ошол как раз элдер окууга тапшырып, баарын даярданып эметип аткан жери да убактысы да. Ооба. Анда сиз даяр болсоңуз баштай берели? Берели. Биринчи ошо сиздин өзүңүз жөнүндө кыскача сурагым келип атат. Азыркы учурда иштеп аткан компанияңыз, жашап аткан жериңиз деген суроолорго жооп берип кетсеңиз. Азыр мен убактылуу passive income деген дополнительный income катары бир бизнес баштагам, ошол тармакта иштеп атам азыр. Плюс андан тышкары дагы мындай на полставки жарым эмеге ставкага дагы анча-мынча жумуштар болсо ошолорду бүтүрүп атам. PwC деген чоң компания бар, ошолордун заказдарын кылып атам. Негизи IT дүйнөдө негизи кесип тандоо мен өткөндө эле айтпадым беле, көбүнчө угуучуларга, студенттерге, досторго көбүндө эң маанилүү ошол жашооңдогу жарыңдан жаңылба, анан кийин тандаган кесибиңен жаңылба деп ушундай бир эме бар да, бир жакшы өзүмдүн элдин эмесин мындай элдин макалдарын кошулуп эметкен чыгарган сөз да бул. Ошол кесиптен жаңылба деген баштан эле туура кесип тандап алсаң, анда өзүңө жакшы да. Эгерде IT сага жагып, баштан эле ошону тандап, баштан эле үйрөнүп, жаш кезиңде эле ошону кылып баштасаң, өзүңдүн кесибиң жагып, ошону иштеп баштасаң, анда бул жакшы. Же болбосо башка кесип, мисалы, доктор болгуң келеби, ошого көп окуш керек. Инженер болгуң келеби, же полицейский, же болбосо башка бир кесиптин жаккан кесипти тандап алып, ошону менен бактылуу болсоң, анда бул жакшы да. Бирок ар бирибиз жашообузда ар кандай өйдө ылдыйлар болот экен, ар кандай
жерлерге барабыз. Кыргызстандан тышкарда ар кайсы жака чачырап да кеттик. Көбүнчөбүз Орусияда, Россияда жүрөт, кээ бирлер Кореяда жүрүшөт, кээ бирлер Америкада жүрүшөт. Чыгып ар кайсы жака чачырап кеттик да. Анан кийин мен анализдеп көрсөм, көбүнчөбүз мындай жөнөкөй интеллектуалдуу эмес, мындай физикалык жумушка көбүнчөбүз ошондой ишти аткарабыз да. Анткени дегенде ал жеңил. Көп ойлонуштун, көп билимдин кереги жок. Аны көтөр, бияка алып кел, аны төгүп кой, бияка таштап кой дегенди баары эле колунан келет да. Ошондуктан ар кайсы жака барганда, ар кайсы өлкөлөргө барганда, же болбосо Бишкекте деле негизи физикалык жумушту аткарып эметкен бул аябай мындай үйрөнүп кетиш оңоюраак да. Бирок интеллектуальный мындай акыл эс, мындай акыл билим керектүү жерде үйрөнүш кичине татаалыраак, бирок болот да. Ошол тармактардын мисалы бири, мен өткөндө да айтпадым беле, мисалы сен дарыгер болуш үчүн, мисалы доктор же дарыгер болуш үчүн кеминде 10 жыл окушуң керек. 8 жыл, где-то 7-8 жыл окушуң керек университет, ординатура, анан да 2 жыл практика өтүшүң керек. 10 жылдан кийин сени Америкада, Кыргызстанда деле ошондой болуш керек. 10 жылдан кийин сени пациенттерге жакындап баштайт да, пациенттер менен сүйлөшүп баштайсың. Эгерде дарыгер болсоң, анткени дегенде бул адамдын өмүрүнө аябай безопасный мындай болуш үчүн, адамдын өмүрүнө таасир эткендигинен доктор болуш үчүн 10 жыл керек да. Бирок IT тармагынын бир жакшы жери 10 жыл окуштун кереги жок. Анткени 10 жылда биз жакта IT дүйнөсүндө 10 жылда кылым жагырат бизде дегенде. 10 жылда технологиялар өзгөрүлөт, 10 жылда тилдер өзгөрүлөт, IT-нин жанагы программа тилдер өзгөрүлөт. 10 жылдын ичинде көп нерсе өзгөрүп кетет да. Мындай дарыгердей болуп, статикалыктай болуп, мындай билим түзө берет да. Мисалы, илгерки медицина же болбосо авицина деп коет. Ошол ачкан нерселер, көп нерселер дагы деле канча кылымдан бери көбүнчөсү колдонуп келатышат да, ошо дарыгерлер. Бизде IT-де 5-10 жыл сайын дайыма үйрөтүү материалын алмаштырыш керек, кайсы тилди үйрөнүш керек, дайыма эметиш керек да, мындай айтканда өзгөрүп, ошого өзгөргөнгө даяр болуп туруш керек да. Ошон үчүн IT тармагы негизи аябай дүйнө жүзүндө азыркы дүңгүрөп аткан чоң компаниялардын ошо келечегинде ошол жакта орношуп иштей турган көп мүмкүнчүлүктөр бар да. Анан өзүңөр билгендей эле, вот пандемия учурунда көрүңөр, көбүнчөңөр билдиңер, таандыңар, жашооңордо сездиңер болуш керек. Баары тең онлайн кетишти. Мен Америкада вот көп бизнестерди, мен кошуна Калифорнияда жашап турганда кошуна бизнестер бар болчу да. Мисалы, чач тараш бар болчу, анан бир мен жакшы көргөн бир кафешка бар болчу да, ошол жактан барып ресторандан тамак иччүмүн да, кээ бирде. Достор келсе ошолорго алып барчумун пандемияга чейин. Пандемиядан кийин пандемия бүтүп, уже жаңы эшиктер ачыла баштаганда барсам, чач тарагыч жабып калыптыр. Анан жанагы мен жакшы көргөн кафешка жабылып калыптыр, банкрот болушуптур. Көбүнчө көп бизнестер эме болушту да, мындай жабылып, көп кыйынчылыктар тартышты мындай айтканда. Убагында онлайн кеткен бизнестер, ошонун эле жанында бир кафешка турат, ресторанда, алар эметип баштады. Delivery да, вот үйгө алып келип, мындай үйүңө ташып келет да, ошондой тамак жасай башташты да. То есть пандемия учурунда аякка барып тамак жей албайсың, бирок сен телефон чалып же интернеттен заказ берсең, сен үйүңө жеткирип беришет да. Алар бат эле ушундай өзгөрүп кетишти. Ал бизнес дагы эле өсүп, өркүндөп атат да. Эмне үчүн? Анткени алар онлайнга өтүп, доставка жанагы DoorDashка, Uber Eats деген, Instacart деген көп мындай ушундай службаларга иштешип, алар менен тыкыз катнашты болуп, интернет аркылуу өзүнүн товарларын эмете баштады, сата баштады. Ошондуктан достор, жердештер, мекендештер, келечек ошол онлайнда, келечек IT дүйнөсүндө, IT дүйнөсүндө мен айтып кетип өткөндө, биз сүйлөшкөндө дагы айткандай, Бакытбай деле айтып болуш керек, 200дөн ашык эме бар. Кесиптер бар. Бир эле IT-нин ичинде 200дөн ашык кесиптер бар. Алардын ичинде
программирование жана менеджерлер бар, технический лидтер бар, андан ичинде тестировщиктер бар, программисттер бар, база данных, big data менен иштегендер бар, анан кийин security бар, жанагы эмелерди байкаган, сен данныйларың башка жака кетип калбасын деп, ошол security иши кылып атай берсең аябай эмелер көп, кесиптер көп да. Ошондуктан IT дүйнөсүнө азыркы эметип аткандар, кайсы университетке барам, кайсы тилди үйрөнсөм, кайсы жолду тандасам дегендер өзүнүн ошол Google'дан, YouTube'дан касып көрүп, өзүңөр тандап алсаңыз болот да. Кээ бирөөңөр азыр мисалы база данных, big data деп коет, ошол big data аябай актуалдуу болуп атат. Экинчи азыр эме, коопсуздук, security. Ошол эки нерсе азыр аябай дүйнөдө өсүп өркүндөп атат. Анткени дегенде элдер көп колдоно баштады, приложенияларды, элдер көп өзүнүн маалыматтарын, өзү жөнүндө информацияны телефонго, Facebook'a, Instagram'ga, башка приложенияларга, башка тиркемелерге эмете баштады да, мындай жүктөй баштады да. Ошондуктан дата көбөйгөн сайын, датанын ичине дагы эме коопсуздук дагы аябай керек болот да. Ошол эки нерсе аябай өркүндөп атат азыр. Тышкары дагы кайсы тилде дагы жазам десеңер, кайсы тилде баштайм деп билбей атсаңар, негизи кайсы университетте мен мындай университеттерди, Бишкектин университеттеринин кээ бирлерине барып, кээ бирлерине онлайн лекция окуп бердим. Байкашым боюнча азыр Кыргызстанда дагы биздин атка минерлер, биздин чиновниктер, биздин депутаттар, биздин Минобразованияда отургандар көбүнчөсү эмете баштады. Кандай айтсам, ойлонуп түшүнө баштады. IT киришиш керек экен депчи. Анткени дегенде бакпай билесиң го, 3-4 жыл мурун эч ким кандай университеттерде IT деген көбүнчө эме жок болчу. Факультеттер жок болчу. Computer science деп коет, эме ошол компьютердик илимдер бизде ар бир университеттерде көп үйрөтмөкчү да. Бирок биз эл, вот мен айтып, Бакыт айтып, Айдана, Тимур, Талай, дагы көптөгөн айтишниктер, көптөгөн эмелер ушундай курстарды ачып, ушундай IT жөнүндө сүйлөп, Инстаграмда көп эме айта берип, 3 жылдан бери какшай берип, мына азыр кичине анча-мынча биздин Минобразования жана министерство, университеттерге да анча-мынча жете баштап турду. Анткени дегенде ачып көрсөм, азыр көп университеттерде, Бала Сагын университетинде, Нарындагы университетте, Алсада, Арабаевада көп жерлерде азыр өзүнүн IT эмесин, кандай айтсам, IT факультетин эметип атышат да, мындай прокачивают да, мындай кандай айтсам, өстүрүп, өркүндөтүп, ар кандай мугалимдерди, ар кандай эмелерди чакырып, аябай неме эметип атышат. Аракет кылып атышат. Бул абдан жакшы. Бул эмнени билдирет? Биздин 2 жыл, 3 жыл мурун баштаган ишибиз, Бакытбаев, айтып аткан көптөн бери ушинтип күндө эле чыга берип Инстаграмда айтып аткан нерсебиз элге анча-мынча жетиптир. Эл менен тышкары, жалың калың катмардан тышкары дагы анча-мынча министерстволордо иштеген ошолорго колунан келгендердин эмесине да жеттир анча-мынча. Ошондуктан алар азыр карасам көп университеттер жакшы эмелерди ачып баштады. Ошондуктан мен силерге бүгүн айта албайм, бул университетке баргыла, ал жакта жакшы үйрөтөт, тиги университетке баргыла, ал жакшы үйрөтөт. Бул жеңил да. Эгерде силер программист, келечекте чоң Google же болбосо Apple же болбосо чоң компанияларда иштегиңер келсе, азыртадан өзүңөр издеп, анализдеп, өзүңөргө керектүү, өзүңөргө жаккан, жарашыктуу университет же болбосо курстарды таап өзүңөр өтүшүңөр керек. Мурдагыдай алма буш, оозума түш, эмне дейсиңер, кана айтып бергилечи. Силер уже көптөн бери айтыда жүрөсүңөр. Мен кайсы университетке барсам кыйрат ийем, жакшы болуп кетем. Билесиңерби, Стив Джобстун же Джефф Безостун же болбосо я не знаю, Силиконовый долинанын эң крутой университетине өтсөң дагы, бирок өзүң каалабасаң, өзүңдүн
үйрөнгөн мындай каалооң тилең жок болсо, анда сен failure да, анда сен ийгиликтүү боло албайсың. Ошондуктан мен бүгүн айта албайм, бул жакшы, тиги жакшы, бул курс жакшы, тиги жакшы курс деп. Бирок өзүң изилдеп, азыртадан эле үйрөнүп, Google'дан карап, YouTube'дан карап, кайсы тилди, кайсы тармакка барам, big data'га барамбы, база данных, же security, же безопасность, коопсуздукка барамбы, же программирование, тил үйрөнүп алып, ошону менен иштеймби, же болбосо mobile application'дерди кыламбы, же веб-сайттарды кыламбы. Өзүңө жакканды өзүң тандап, өзүң эметишиң керек. Анткени дегенде ийгилик жана келечегиң сен өзүңдүн колуңда, өзүң тандашың керек. Биз эмне кыла алабыз? Бакыт болуп, биз ошол мурунку иштеп жүргөн, көптөн бери иштеп жүргөн, биз жөн эле силерге эме бере алабыз. Кандайча айтканда, айтканда выбор да, тандоо бере алабыз да. Мына бул мындай, тигиндей, бул жакты карасаң болот, тиги жакты карасаң тандоо бере аласың. Тандаш сен өзүңдүн колуңда болот да. Ошондуктан көп сүйлөдүң го, Бак. Эң туура, жок, эң пайдалуу маалыматтар. Азыр көптөгөн миңдеген суроого жооп берип койду. Миңдеген суроолорду камтыган бир суроо бар экен. Ассаламу алейкум, Бакыт кызым 11-ди бүттү, универге окубай эле IT курстарга эле окуп иштейм деп жатат. Же чоң окуу жайды биринчи окуш керекпи дейт. Ушул Инстаграмдан майдан баштап тынбай келген суроолор. Ошого сиздин оюңуз. Университетке барсабы, 11-ди жаңы бүткөн кыз, же курстан окуса болобу деген суроо. Эмне үчүн экөөнү бириктирип койсо болот? Университетке айтиге өтсө, мисалы да. Биринчиден, экинчиден, билесиңерби? Мен мисалы өзүмдүн үлгүмдү айтып кетейин. Мен айтиге келгенде мен 34-35 жашта болчумун да. Элестетсеңер, мен дагы 5 жыл университетте окусам, ошондо мен 40-41де жаңы университетти бүтөт экенмин. Анан кийин жумуш, интерншип ары бери болуп, стажер болуп, entry level, там junior болуп жүрүп, дагы бир 2 жыл 3 жыл өтүп, ошондо где-то чын айтсам 47-50ге жакындап калганда араң какой-то бир senior, старший инженер болгонго жетишмекмин да. Анткени менин стартовый мындай баштаган позициям башка. 11 класстагы 11 класста 11 классты бүтүп аткан окуучу менен мен 35 жаштагы баланын баштап аткан стартыбыз, баштаган стартовый позициябыз ар кандай, ар башка да. Мен алдаганча убактым аз, көп нерсени үйрөнүшүм керек, билишим керек. Биринчиден, жашым дагы өтүп кетти, студент болуп окуганга, 5 жыл университетке барганга. Экинчиден, анчалык дагы убактым жок болчу да. Ошондуктан мен курстарга барып, мен өзүм жөнүндө айтып атам. Мен курстарга барып, буткемпти бүтүп, анан кийин 5 жылдын ичинде стажер болуп, entry level, junior болбой, 5 жылдын ичинде мен уже менеджерский позицияга жетип калдым да. Уже старший менеджер болуп, лид болуп, уже элди башкарып калгам да. Бирок мен өзүмдүн 11 классты бүткөн балам бар да. Уже 18 жашта бүткөн. Бирок өзүмдүн балама мен мындай кеңеш бердим да. Балам, сенде 11-ди бүттүң, 18 жаштасың, убактың али көп. Көп нерсени үйрөнүшүң керек, билишиң керек. Ошон үчүн сен жогорку билимге ээ болушуң керек деп аны мен университетке өткөрдүм. Азыр уже быйыл 1 курсту бүттү, эндиги жыл 2 курска эме өтөт да. Именно тили Java менен Python'ду билет. Азыр эмени үйрөнүп атат. Коопсуздук, интернет коопсуздукту үйрөнүп атат да, security да. Ошол экини үйрөнүп атат да. То есть ар бир адамдын, достор, мекендештер, ар бир адамдын шарты ар кандай болот. Мен жаңы 11-ди бүтүп аткан, жаңы жашоого, взрослый мындай чоң жашоого кетип аткан, жол ачып аткан кыздарга, балдарга айтып кетет элем. Жогорку билим эч качан силерге эме кылбайт, тоскоол болбойт. Кандай болбосо дагы жок дегенде
аз билим алсаң дагы жок дегенде ошол жерде достор менен, студенттер менен soft skill деп коет, баягы элдер менен кантип общение кылыш керек, элдер менен кантип, студенттер менен, мугалимдер менен, профессорлор менен кантип сүйлөш керек. Ошол өзүңдүн soft skillиңди өстүрүп, өнүктүрүп аласың да. Ошондуктан кантип суроо беришти, кантип аудиторияда 30-50 адам турса, кантип сен өзүңдүн үйдөгү тапшырмаңды элдин астына туруп сүйлөп айтып бере аласың аудиторияда, профессордун көзүнчө. Бул дагы шык, бул дагы soft skills. Мунун баарын үйрөнүп көнүш керек. Ошондуктан мен айтып кетет элем, Бакытбай, өзүмдүн мага суроо берген ушундай адамдарга, ушундай биздин мекендештерге, кызыккан адамдарга мен жооп берет элем да. Эгерде 11-ди бүтүп атса, анда жогорку билим алсын. Жогорку билимдин ичинде IT-ни камтып, азыр жогорку билимди IT тармагында да алса болот. Ошон үчүн IT тармагында да жогорку билим алса, бул андан да жакшы болот да. Андача айтканда, анын фундаменти бекемирээк болот. Анын эртеңки күнү 5 жыл эми ал жакта жөнүнө жүрө бербейт да, эчтеке кылбай. Аякта анча мынча болсо да бир нерсе үйрөтөт да, туурабы? Ошол нерселер кийин жашоодо керек болот да. Это можно сказать, эмнече айтканда, бул жашоолук сабак да булчу. 5 жыл сен жөн эле билимди албастан сен кантип жашаш керек, soft skillsтерди кантип билиш керек, ошону үйрөнөсүң да. 5 жылды бүткөндөн кийин сен биринчи программист болуп чыгасың, экинчи билимиң да болот, жогорку билимди болосуң. Ошон үчүн бул ошондой мүмкүнчүлүк ушундай кылат элем. Бирок кээ бирлер бар да, жок, өмүрдү өтө эле генийлер бар да. Өзүңөр билесиңер эле, өзүңөр билгендей эле Билл Гейтс, Стив Джобс, Марк Цукерберг бирөөсү дагы колледжди бүтүргөн эмес. Колледжди башташкан, университетке өтүшкөн, бирок өзүнүн ушундай акылдары ашып-ташып, таланттары ашып-ташып, ошондой жакшы мындай IT тармагын жакшы билгендиктен алар бүтүрбөй эле, бирөөсү 2-чи курстан, бирөөсү 3-чү курстан таштап, өзүнүн бизнесин кылып кетишкен да. Эгерде сен ошондой Стив Джобс болсоң, эгерде ошондой Джефф Безос же болбосо Марк Цукербергке окшогон ошондой акылмандуу, аябай эме болсоң, мындай стартапка баштай турган адам болсоң, анда вперед университетти таштай бер. Экинчи Apple'ды ача бер, экинчи Microsoft'ты ача бер, мен колдойм. Экинчи Facebook'ты ача бер, мен только колдойм. Бирок сен андай шыгың жок болсо, анда лучше, сага жакшы, сага ылайыктуу болот. Сен университетти бүтүп, 5 жыл окуп, фундаментиңди куруп, анан ошол фундаменттин үстүнө дагы башка кесиптерди, башка билимдерди коюп эметсең болот да, үйрөнсөң болот. Билбейм, Бакыт, жооп бердимби сенин сурооңо, или жооп берген жокмунбу? Мен 100% кошулам сизге. Себеби мен дагы ошондой ойду айтам постоянно. Мисалы, диплом алыш керекпи же сразу эле курстан окуган жакшыбы деп, бул ата-энелердин дагы суроосу, өзү ошол студенттердин дагы суроосу да, 11-ди бүткөндөрдүнчү. Анан биринчи причиналардын бири, Кыргызстанда туруп жумушка кирем десе диплом сурайт экен. Бизде бюрократия, ошол анан Америка боло, Европа программаларга тапшырам десе дагы диплом сурайт экен. Ошол үчүн Кыргызстандагы 11-ди бүтүп аткандарга Бекназарбайке айткандай эле диплом керек. Анан ошол диплом дагы IT багытында болсо аябай жакшы. Ошол себептен IT университеттерге IT багытына тапшыргыла, окугула, анан кошумча IT курстардан, акысыз программалардан үйрөнө бергиле. Ошондо силерде диплом болот, билимиңер дагы жакшы болот. Мындай университеттерди эң кымбатына, эң крутойуна барам деп аракет кылбай эле, алыңар жеткен университетке тапшырып окуй бергиле. Эң главный силер ал жактан IT диплом алып чыгышыңар керек. Себеби бизге керек ошол. Ошол себептен. Эми кийинки экинчи популярный суроо, көп суралган сурооду сизден сурайын. 9 классты бүтүп эле окуп кетсем, техникумга окуп кетсем кандай болот деген себеби мен уктум. 9 классты бүткөндөн кийин ал толук окууну бүттү деген эмес сертификат алат экен, 9 класстын сертификаты. Анан кийин программаларга тапшырганда бир кыз айтты, Германияга тапшырганда ошол сен окууну толук бүтпөпсүң деген көйгөйлөр болду депчи. Ошол себеп ошолорго кандай кеп кеңешиңизди айтасыз? 9-ту бүтүп эле техникумга кете берсем болобу деген адамдарга. Эми
ар кимдин шарты ар кандай болот. Мисалы мен көп балалык bilen өскөм. Көп балалык дегенде кандай 5-1 турганбыз да. Анан менин раматылык апам аябай эме болчу. Билимге аябай жакын болуп, өзү да мугалим болчу да. Анан эртерээк бизди эме взрослый жашоого түртүп эртерээк билимге эметишти. Бизди каалаганбы билбейм. Менден кийинки анда өтүп кетти бирок ошо инимди 3-классында эле шаарга кетирилген эмеге, лицейге, ошо интернатка жиберилген, балетный школго. 3-класстан эле. Мени 8-класстан кийин айтып атпайсыңбы техникумга. Техникумга жиберилген. И то техникум эмес, училище, бизде училище. Училищега мен 8-класстан кийин жиберилген. Ошон үчүн менде эле азыркы убакытта 11-ди бүттү деген дипломум жок. 11-ди мен училищеда бүттүм да. Училищеда 2 жыл, 4 жыл окудум. 2 жыл жанагы башында школьный программаны бүтпөй калдым да. Ошо экини окушуң керек. Анан 2 жыл дагы сага кесип берет да. Ошондой. Училище, техникумдар ошондой да. Мен бул жерде эч кандай эмем жок. Кандай десем, эч кандай каршылыгым жок. Мен өзүм 8-класстан кийин мектептен кеткенмин. Мындайча айтканда эрте үйрөнүп баштаганда, эрте мындай азыркы биздин ал убакта 90-жылдары жаңы эле союз кулаган кыйын учурда эрте эле мындай кыйынчылыкты көрүп, эрте эле эме взрослеть этип чоңоюп кеттик да. Анткени дегенде 8-класстан кийин элестетсең 16 жашында шаарга жалгыз келип, эч кандай эме жок, общежитияда жашап, кантип өзүңө нан таап, өзүң иштеп, стипендия билесиң, эч нерсеге жетпейт, ата эне салган тамак аш, продуктылар түгөнөт. Чыл биртип эле кыйналдык, бирок эрте эметтим да, эрте чоңойдум да, эрте жетилдим да. 16 жашымда эле уже мен взрослый болчумун да, мындай. Ошон үчүн техникум жөнүндө менде эч кандай эме жок. Кандай десем, эч кандай каршылык жок. Эгерде кимдин шарты ошондой болуп техникумга өтүп ошентсе, өтүп иштей берсин. Техникумда деле өткөндө деле же училищеге өткөндө деле силер ошол 11-класстын программасын баары бир бүтүрүшүңөр керек да. Ошон үчүн Бакытбай бул жерде мен эч кандай каршылыгым жок. 8-класстан кийин өтөбү же 11-ди өтүп университетке өтөбү, бул ар бир үй-бүлөнүн, ар бир жашоо шартынын ушундай эмеси да. Кандай десем, ошол акыбалга жараша, ошол ситуацияга, ошол убакытка жараша эме кылыш керек да, чечим кылыш керек да. Мен бул жерде ойлойм, бул жерде туура же туура эмес деген эме жок деп. Жооп жок да, туура же туура эмес деген жооп жок. Ар биринин өзүнүн эмеси. Менде ошондой болгон. Мен 8-класстан эле окууну мектепти бүтпөй эле эмеге кеткем. Училищега кетип калгам да. Анан окуйм дегендер үчүн айтып кетейин, баардык эле университеттин азыр өзүнүн техникумдары бар. Ошол IT багыттары бар, информатика деп башталган багыттардын баары ITге окутушат. Эгерде окуйм десеңер, ошол барып эле университеттердин Политех, Арабаева, БГУ, Улуттук университет баарынын техникумдарына тапшырып берсеңер болот. Анан Ататүрк, Аутса, кымбат университеттердин дагы техникумдары бар. Ошол өзүңөрдүн Бекназарбай айткандай, алыңар жеткен жерге чөнтөгүңөргө жараша, ата энеңердин үйүңөргө жакын жерине барып тапшырып берсеңер болот. Чындап менин өзүмдүн тажрыйбамда мен 11-класстан Бишкекке келип окугам. 11 ошол эң акыркы жылдары 9-10, 11-класста мен аябай университетке даярдангам. Өзүм түшүнүп, ошонун баарын университетке даярданышым керек экен, жакшы окушум керек экен, англис тилди көтөрүшүм керек экен деп, ошол жылдары мен аябай даярдангам. Эгерде 11ден тапшырам десеңер, акыркы 2-3 жылды жөн кетирбегиле деп айтмакмын. Азыр түрдүү программалар бар, окуучулар үчүн түрдүү гранттар бар, фонддор бар. Эгерде жакшы окуп, ошол программаларга даярдансаңар, англисче окуп, басым жасап, силер ошондой программаларга акысыз Америкага, Европага, башка университеттерге өтүп кетишиңер мүмкүн. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү дагы унутпаш керек деп ойлойм. Ооба. Анан дагы бир айтып кетчү нерсе,
мен эме кылып көрдүм, анча мынча университеттерди мониторинг кылып эметип көрдүм. Бизде аябай эме бар экен, мындай бюджетный вариант бар экен. Ну, 20 миңдин тегерегинде семестрге 20 миң төлөйсүң да, полный эме, бир жылга 40 миң болот. Кээ бирлери 30 миң тегерегинде бар экен, сомго эме, бир жылга окуган. Ушундай университеттер бар экен, IT жагында, IT тармагында факультети. Еще дагы кызыктуу нерсе, достор, ушул факультеттердин мисалы эмеси юрфагы аябай кымбат да, ошол эле факультеттин юрфагы. Мисалы юрфагы 70-80 миң турса, IT факультети көп болсо бир 40 миң дейле да, почти наполовину дешевле да ошол университеттердечи. Ошон үчүн достор, эгерде IT жака барам десеңер, көбүнчө кымбат университеттерди карап көргүлө. Ал университет эме, мисалы юрист жагы $5 миң, $4 миң болушу мүмкүн. IT жагы көп болсо бир $500-600 болушу мүмкүн да. То есть бардык жагын караштырып көргүлө. Анан мен караштырып көрсөм дагы айткандай эле бюджетный варианттар бар экен университеттер. Андан тышкары дагы кымбат университеттер бар экен. Жылына семестрге 5 миң алган, $4 миң алган, ушундай кымбат университеттер бар экен. Анан барыңарга эле кеңеш айтмакчы, алыңарга жараша эле кылгыла да, окууга өтүп, окууга эметкиле. Ооба, билимге кылган инвестиция баары бир кайтып келет. Канчалык качественный билимге инвестиция кылсаң, ошончо сага кайтарылып келет. Ошо билимиң керек болот да. Буга эч кандай каршылык жок. Бирок тытынып эле мен $5 миң университетте окуйм деп эле үй жайын сатып, мал салын сатып, балдарга тамак бербей, улуу баламды өткөрөт элем деп кыйналыштын да кереги жок да. Бул жашоо бир келет, жашоо азыр келет, азыр жашап атасыңар. Азыр кыйналып кысталбай, лучше бюджетный эле арзаныраак эле университетке өтүп бүтүп алгыла. Балким анча мынча эме жагынан, сапат жагынан мындай кемирээк болсо дагы, бирок общий эме билим аласыңар, бирок ошо кем нерселерди өзүңөр дагы толуктап аласыңар да. Барыңарга башынан айтып кетпедим беле. 10 жыл сайын IT дүйнөсүндө баары жагырып турат. Ошол университетте $5 миң төлөп окуган билимиңер 10 жылдан кийин дагы жарабай калышы мүмкүн да. Азыр башка тармакка кетип калышы мүмкүн да. Мына азыр AI деп сүйлөшүп атабыз, artificial intelligence, искусственный интеллект деп атабыз да. Айтып атпаймынбы, көп нерселер 3-4 жыл мурун мен кыйналып жазчу нерселер азыр эме искусственный интеллект сен үчүн көп нерсени кылып берип коет да. Ошондой немеселер чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн аябай кымбат сонун экен деп эле үй жайын сатып, анан кийин ачка отуруп университетке өткөндөн көрө лучше бюджетке өткөн жакшы, бирок ага өтө албасаңар контрагыңарды арзаныраак алыңар жеткен, финансовый алыңар жеткен университетке барып өтүп эметсеңер деле баары бир кийин келечекте 4-5 жылдан кийин, 5-10 жылдан кийин баары бир сен менен ошол кымбат университетти бүткөн айырмаңар жок болуп калат. Туурабы? Туура, кошулам. Мен азыр жумушта иштеген. 10 жылдан кийин ошол эле деңгээлге чогуу болуп каласың. Айта. Мисалы мен азыр өзүм буткемптен бүтүп иштейм IT тармагында. Бирок жанымдагы коллегалар колледждерден ушул американский университеттен бүткөн коллегаларым бар да. Баарыбыз бир жумушту кылабыз, бирдей билебиз. Ошол үчүн өзүңөр тандоо кылганда жакшылап ойлонуп тандоо кылгыла достор. Анан кийин университетти курспу деп сурап аткан ата-энелер айтып кетчү нерсе, азыр курсту окуганга эч убакта кеч эмес. Бекназар байке айткандай 40 жашта, 45 жашта, 50 жашта окуй берсе болот. Бирок университетке барып окуган кеч болуп калат. Ошол себептен жаш балдарды университетке окутсаңар, алар курсту каалаган учурда окуп ала берет. Бир нерсе, ошол Кыргызстанда көп жумушка диплом сураган үчүн, эгерде 11-ди бүттү деген эле сертификаты менен анан курсту бүткөн билими бар болсо, ал көп жумуштарга албай коюшу мүмкүн, IT жумуштарга деле. Ал эми Европага тапшырганда дагы эң бийик деңгээл, окуу билим деңгээлин кайсы деп сурайт. 11-класс десең көп программаларга илешпей каласың. Ошол себептен мен университеттин жогорку билимим бар деп ал жакка коюш керек болот. Ошо бюрократия иштеген мамлекеттерге мындай көтөрүлүш кыйын болуп калат.
Ошол үчүн окууну диплом үчүн окуп, дипломду алып алса, кошумча курстарга барып эле кыйын, мыкты адис болуп чыгат. Анан өзүнүн жолун табып кетет, Анан жаш эле 16, 17, 18 жаштагы балдар, кыздарды сразу курска берип койгондагы эме болуп калат. Эгерде жөнөкөй курстар болсо, бесплатный курстарга каалаган убакта катыша берсин, программаларга. Бирок университетке окуса жакшы. Ошон мен дагы ошондой айтам постоянно. Негизи мындай да достор, даже вот кичинекей эле үлгү да. Америкага виза же Европага виза алып атсаң, посольстводон, ал жакта эме бар. Суроо бар да. Эң жогорку билимиң кандай деп сурайт. Аны айтышың керек. Жогорку билимим мастерс дегри там или там бакалавр дегри или там школду бүттүм. Вот мисалы да. Бакта көз американский посольствога визага киребиз да. Мисалы деп коеюн. Бакыт жогорку билимди бүткөн, университетти бүткөн. Мен Бакыт көз кирдик. Мен 11 класста бүткөм, билимим жогорку билимим жок. Бакыт жогорку билими бар. Кимисине виза берет деп ойлойсуңар? Азыр мен англисче жакшы сүйлөсөм дагы, кандай болсом дагы тиги карап туруп, Бакыт билими жогору экен. Анча-мынча болсо дагы бул адамдан, 11 бүткөн адамдан интеллектуалы кичине бийигирээк экен деп Бакытка виза берип, мага виза отказ берет да. Бул болгон окуя. Бул менин жашоомдон эмес, башка бирөөнүн жашоосунда ушундай болгон окуя. Анткени дегенде алардын ал диплом, Бакыт алган диплом даже Америкада жарабаса дагы, бирок бул жогорку билимдүү, бул деген билимге умтулган, бул деген ушундай эмеге акылдуулукка, билимдүүлүккө суусаган адам деп туруп, сага көбүрөөк көңүл бурат да, сага көбүрөөк виза берет, же жумушка алат. Ушундай преимуществолор көп да, ошон үчүн тура кыласыңар. Эгерде жаңы 18, 17, 18 жашта, 16 жашта болсоңор, мектепти жаңы бүтсөңөр, жогорку билимге барып алып алсаңар, эми 4 жыл, 5 жыл мен ойлойм бул аябай жакшы силер үчүн мектеп болот. Окуп атканда, университетте окуп атканда, даже параллельно эме курстарга, буткемптерге кирип окусаңар болот да. Эч ким, билесиңер, мен өткөндө дагы айтпадым беле? Айтиде, кой, жок, ал туура эмес деген понятие жок. Айтиде ар бир өзүнүн жолун, ар бир өзүнүн жашоосун жанагы баткактан эме кумган кургандай эле же үй кургандай эле өзүң куруп, өзүң жашай аласың да. Университет кээ бирлер ойлойт, мен университетке барсам курска бара албайм. Курска барсам университетке барбайм. Өзүнүн эме шаблондорун коюп алат да, өзүнүн правилаларын киргизип алат да. Мен андай эмес. Университетте деле окуй бер, курстарда деле окуй бер. Каалайсыңбы? Университетти токтотуп, перерыв кылып коюп, 2 жыл иштеп кайра келип университетти бүтүрүп алсаң болот. Же болбосо өмүр бою окуп жүрсөң болот. Академик болгончо иштебей эле. Бул жерде эч кандай эме, эч ким койгай деген эме жок. Өзүңдүн жашооңду өзүң билип, өзүң курушуң керек, өзүң түзүшүң керек да. Ошон үчүн көбү сурайт, кандай туура эмес деп. Дагы бир жолу айтып кетет элем, бул жерде туура эмес деген жооп жок. Биз силерге мындай эмелерди беребиз, жолдорду ачып беребиз, чечимдерди беребиз, тандоолорду беребиз. Силер өзүңөр акырын ойлонуп, териштирип, изилдеп, анан тандап аласыздар. Эң туура. Анан кесиптерди тандаганда, курс тандаганда, бардык нерседе бир аз изилдөө кылгыла деп ар дайым айтып келебиз. Google'дан издегиле, маалыматтарды салыштыргыла, акчаларын салыштыргыла, университет жөнүндө окугула, бир аз изилдөө жасап, адам өзүнө бир аз маалымат чогултуп, анан башында анализ кылыш керек да. Ошол өзүңөргө жардам берет. Өзүңөр опыт аласыңар, жөн эле достордон, бирөөлөрдөн сурай бергенден көрө өзүңөр маалыматтарды салыштырганыңар эң жакшы болот, достор. Себеби көп маалымат азыр баары интернетте эле турат. Карап эле аракет кылган адамдыкы да. Анан
окуганга басым жасап окуш керек, видеолорду көрүп эле отура бербеш керек. Өткөндө бирөө сонун айтты да, биз китеп жазабыз деп аракет кылып атабыз, бирок китеп жазган, бирок китеп окубаган коомдо жашап атабыз депчи. Эч ким окубайт китепти, видео көрүп отуруша берет. Ошол үчүн ошол кыйын нерсени, эл кылбаган нерсени кылган адамдар ийгиликке жетишет. Эгерде элдер баары Instagram көрүп, YouTube көрүп эле отурган болсо, силер окугула китеп, билим алгыла. Анан жыйынтыгы сөзсүз болот. Жакшы жашайсыңар, жакшы иштейсиңер. Азыр биз Бекназар Байкеге окшогон кыргыз мекендештерибиздин ушул ийгиликке жеткендерин көрсөтүп аткандарыбыздын баардык ушул себептери бул мына кыргыздан дагы ушундай кыргыз дагы ушинтип жакшы жаштаса болот экен, билим менен жетсе болот экен, өзүнүн күчү менен жетсе болот экен деп биз көрсөтүп атабыз да. Себеби буга чейинки мен көрүп чоңойгон кыргыздар бул лидер эмес, мектептен баштап бирөөгө помощник, депутатка помощник, юристке помощник деп ушинтип даярдашкан. Бүт бирөөгө помощник болот, өзүнүн ою жок дегендей. Азыр биз айтып аткан, өсүп келип аткан коомдо биз жаштарды билими күчтүү лидер болушуп, өзүнүн оюн айткан, өзүнүн оюнан кайтпаган, сынбаган, ийилбеген мындай күчтүү лидерлер чыксын деп айтабыз биз. Ошол себептен айтини тандагыла дегенибиз дагы ошол. Айти дүйнөсүндө ошол нерсе жок. Айти дүйнөсүндө силер өзүңөрдүн оюңарга келген нерсенин баарын мындай ишке ашыра аласыңар. Айти дүйнөсүндө силер өзүңөргө свобода аласыңар, эркиндик. Эркиндик, мисалы, айтиде иштегендер жакшы акча табышат, анан өзүнүн каалаган ишин, өзүнүн кумирин, өзүнө жаккан нерселерди жасаганга мүмкүнчүлүк алат, достор. Ошол себептен кайсыл жашта болбосун, айтиге окуп алсаңар боло берет. Кайсы багытын деп деле сурап кыйналбагыла. Ошол азыркы популярдуу деп аткан багыттарынын баардыгы силерди жумушка киргизип, акча тапканга жардам берет. Ошол үчүн ойлонбой окуп, айтиге аралаша берсеңер жакшы болот. Макул ошол юрист болгула, макул экономист болгула, бирок айтини билип туруп анан ошол жака барсаңар, силер ар дайым башка коллегалардан өйдө турасыңар. Ошол себептен айти бул азыркы мурда англис тилди сөзсүз билгиле дегендей эле багыт болуп калды да, достор. Анан тил жагынан дагы туура айттың, Бакытбай. Ушул англис тилин дайыма үйрөнгөндө ала жүрүш керек. Анткени эгерде мисалы силер башка чөт өлкөлүк чоң компанияларда, международный компанияларда иштейм десеңер, жалаң эле программирование тил билбестен ошо англис тилин дагы билишиңер керек. Анткени дегенде англис тил билбей деле программист болуп иштеп жүргөндөр барбы? Орус тили менен эметип там рынок, бирок эмеси башка да, рыногу башка да. Сен только жанагы русскоговорящий рынокко жана ошолорго эле чыга аласың да. Эгерде международный рынокко мындай Apple'да иштейм же Google'да иштейм же чоң компанияларга Америкада, Европада иштейм десең, анда англис тилин ала жүрүшүңөр керек, дайыма үйрөнүш керек. Анан көбүнчөсү мындай проблема да англис тилде эме депчи, кандай айтсам, кыйын тил, анан кантип үйрөнөбүз дейт да. Бирок мен айтып кетмекчимин, англис тиличи оп оңой тил. Грамматикасы толугу менен кыргыз тилге окшош, түзүлүшү кыргыз тилдикине окшош. Анан көп болсо бир 3 ай, 4 айдын ичинде бат эле үйрөнүп кетсе, эң оңой тил азыркы эмеде бул англис тили. Кытай тилине окшоп, япон тилине окшоп, мындай иероглифтерди түшүнбөгөн нерселер эмес да. Бул эң оңой тил англис тили. Ошондуктан дүйнө жүзү баардыгы англисте сүйлөйт. Ошондуктан мен каалар элем ушу Кыргызстанда англис тилин эме кылыпчы, баягы мамлекеттик тилге деңгээлге чейин ошондой көтөрүп, ар бир окууну бүтүп аткан, мектепти бүтүп аткан адам англисче сайрап билгендей, өзүнүн оюн, өзүнүн эмесин, китеп окуганды, өзүнүн оюн түшүндүргөндү билгендей деп мен каалайм да. Тилекке каршы андай эмес. Бизде окууну бүткөн, даже бизде университетти бүткөндөр англисче билишпейт, сүйлөй алышпайт. Эмени мектепте айтпай эле коеюн да. Ошон үчүн мен каалайт элем ушул англис тилин дайыма айти менен үйрөнгөндөн тышкары дагы дайыма үйрөнө жүргүлө. Эме университеттерде ар кандай сабактар бар да.
Тил сабагынан басында эметке өзүнүн кесибиңден IT кесибиңдин сабагыңды жакшы окуп, анан тилди жакшы окуп. Калгандарын эме кылып койсоң болот да, мындай. Өттүм дегенге калтырып койсоң болду. Вот эки нерсени билсең, өзүңдүн кесибиңди, анан тилди билсең, анда сенин келечегиң кең болот да. Агерде тарыхты билсең, географияны билсең, химияны билсең, анда жакшы да. Эч кандай мындан эме жок. Канча билимиң көп болсо бул жакшы. Бирок эгерде сени тандоо турса, мен географияны же химияны жакшы билишим керекпи, же болбосо англискийди жакшы билишим керекпи деген тандоо болсо, анда англис тандап ал да. Мен эмне үчүн айтып атам? Анткени мен уулум азыр биринчи курсту жаңы бүттү да, ошон эмени өзү тандайт да. Биякта Америкада ошондой сабактарды өзүң, кредиттерди өзүң тандайсың да. Анан менден сурап атпайбы, мен папа кайсы тилди тандайын, кайсы эмени билейин дейт. Анан кийин сен дагы бир кредит берип, мен англискийди тандап алдым дейт. Сен англискийди сен Америкада бияктан чоңойсоң, Американын мектебин бүтсөң, баары жакшы болуп. Зачем англискийдин эмне кереги бар дейт. Жок, мен англискийим керек. Мен англиский тилим сүйлөмө, түшүндүрмө дейт. А мен грамотно мындай англисче эмелерди, проекттерди, статьяларды сонун кооздоп жазгым келет дейт да. Литературный мындай адабият тили менен жазгым келет. Ошон үчүн мен англиский дагы алып алдым дейт да. Бул Америкада өсүп англис тилди эң жакшы сүйлөгөн тил англиский, бирок ошончо дагы англиский тилимди адабияттай сүйлөйүн деп ошону дагы алып алды да, андагычы. Ошон үчүн силер адабият китебинде сүйлөбөсөңөр дагы мындай бири-бириңерге түшүндүрүп, жанагы материалды түшүнсөңөр, бул силер үчүн жетиштүү болот. Мен дагы колдойм ошондой мисалдар көп да бизде. Азыр учурда мекендештерибиз Америкага көп келген учур. Мисалы, Мексика аркылуу келишет, бирок көптөрүнүн көйгөйү англис тили. Эгерде ошолорго мектептен окутканда англис тилди жакшы деңгээлде өзүн түшүндүрүп бере алган, аларда эч кандай проблема болмок эмес. Келип англисче сүйлөшүп кетмек, бир аз практика кылып, американецтердин арасында бат эле үйрөнүп кетмек. Бирок тилекке каршы мектепте англиский баары эле окушкан, бирок жакшы билим албаган үчүн англис тили эч нерсе сүйлөй албай, көбүнүн проблемасы ошол. Ал деген көптөгөн жумуштардан калтырат. Жумушка барганда байланыша албаса жумушка алышпайт. Ошол себептен Бекназар байке айткандай эле, эгерде оюңарда кичине бир келечекте бир чет өлкөгө чыгам деген ой болсо, сөзсүз англис тилди азыр окуп койгула. Кийин өзүңөргө көптөгөн акча үнөмдөйт, көптөгөн мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Англис тили ар дайым чоң эшиктерди ачат дүйнөгө. Эгер ошондой оюңар болсо, силер Америкага келбесеңер деле башка, мисалы, мамлекетке барсаңар, Китайга барасыңар, Японияга барасыңар, англисче сүйлөп жүрө берсеңер болот ошол жактарда делечи. Ошол себептен англис тилин сөзсүз окугула достор. IT менен англис тилин окуган адам азыр келечекке бир билет алып койду деген сөз да, бир өзүңөр ошондой сурулуп чыгасыңар. Ошол мурдагы кесипте, мурдагы Советтер Союзунда популярный болгон кесиптерден качкыла. Андайды мен даже түшүнбөйм, университеттер эмне үчүн дагы деле окутуп атат депчи. Ошол окутуп өйрөткөн, аларга акча берсең эле окутуп өйрөткөн эч ким. Негизинен азыр современный мамлекеттер ошол алар чыгарган жылына мисалы 100 студент чыгарса, ошол студенттин көп пайызы жумушка кириш керек да, ошону эсептейт. Demand менен карап маркеттеги ошол канча адам керек, ошого жараша окутат да. Бизде аны эч ким эсептеген, анализ кылган адам жок. Окутуп өйрөт, чыгарып өйрөт, дипломдору чирип чаң басып туруп берет. Ошол себептен достор, жакшылап тандап, изилдеп, анализ жасап, анан окугула. Шундай. Туура айтасың. Эгерде окууну бүтүп диплом алып алып, анан кийин көп учурда иштей албай, жумуш таба албай жүрсөң, менде 2 диплом бар, 2 высшее образование диплом бар да. Бирок мен башка кесиптен иштеп атам. Бирок мен ал дипломдор менен сыймыктанам, анткени убактымды короттум, окудум, университетке бардым. Кандайдыр бир мындай жашоодо сабак алдым
да, мындайча айтканда. Ал дагы өзүнчө бир кыскача мөөнөт болсо дагы бир 5-10 жыл, 5-6 жыл болсо дагы өзүңдүн бул ошоңдун бир эмеси да, бир кандайдыр бир сонун бир убактысы да. Ошол экинде дагы сен туура. Маалымат көп алып, анын дагы өтүшүң керек. Поэтому мен эч кандай эметпейм. Бирок азыр эми интернет бар, Google бар. Азыр эми өзүңө керектүү тандап алган кесипти тандап алсаң болот да, өзүңө аябай керектүү. IT тармагындагы же башка иш кылып кандайдыр бир келечеги бар кесип тандап, кайсы кесипке барбасаң дагы врач болуп кетесиңби, же ученый болуп, же химик, же кайсы кесип тандасаң дагы английский билсең, бул сага дагы көптөгөн билимдерге жол ачып берет да. Анткени өзүңөр билесиңер, көп ачылыштар, көп илимпоздор, көп ачылыштар көбүнчөсү англис тилинде болот. Ооба, орус тилинде анча-мынча бар, башка кыргыз тилинде анча-мынча бар, бирок экөөсүн салыштырып көрсөң, мисалы, бир кыргыз менен орус тилиндеги илимий билимдер бир чакка толсо, мисалы, салыштырмалуу. Англис тилиндеги илимий билимдер килейген эме да, бир чакка менен килейген суу ташыган жанагы водовоз килейген эмелер бар го, цистерналар. Ошону менен салыштыргандай да, цистернада суу көбүрөөк да, бир чаккада сууну караганда. Ошондуктан английскийди билсең, кайсы кесипте болбосо сага өскөнгө жол болот да. Ошон үчүн IT менен кошо дагы тил ала жүргүлө. Буюрса мен ишенем келечекте ошо кыргыз өлкөбүз, кыргыз жерибиз, кыргыз элибиз жалаң эле ошол өзүбүздүн да кыргыз тилибизди дагы өркүндөтүп, өстүрүп, андан тышкары дагы ошо англис тилин дагы мамлекеттик деңгээлде окуу жайларга, кичинекей жогорку же жөнөкөй жайларга дагы киргизип, жакшы эметсек, методикасын киргизип үйрөтүп алсак, ошол окууну бүткөндөн кийин сен англисче сүйлөп кетериңде ошондой методиканы колдонсок, бизге өлкөбүзгө аябай чоң эме болот. Экономикалык плюс болот. Анткени бизде сырттан элдер келе баштайт, офистер ачыла баштайт. Кайсы тармакта англис тил, кайсы тилде бизде көбүрөөк болсо, ошол жака келип элдер өздөрүнүн фирмаларын ачып, өздөрүнүн эмеси, мындайча айтканда, өлкөгө дагы инвестициялар көбөйө баштайт да. Ошондуктан элибиз билимдүү, ар кайсы тилде сүйлөгөн ошондой сапаттуу жаштарды биз бүгүн тарбиялап алсак, келечегибиз кең болот. Туура, кошулам сизге. Мен Чикагодомун, жакында эле келгем. Тил өтө чоң маселе болуп жатат деп бир мекендешибиз жазыптыр. Ошол азыркы эле айтып атканга мисал, мен өткөндө видео чыгаргам, атайын силер жашаган райондордо community колледждер бар деп, акысыз. Ошолорго жазылып, башка силерге окшогон келген мигранттар менен чогуу англисчени акысыз үйрөнсөңөр болот. Ошол анда бүгүнкү эфирге катышканыңар үчүн рахмат. Бекназар байке, атайын убактыңызды бөлүп, катышып бергениңиз үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Сөздөрүңүз, мотивация берген кеңештериңиз ар дайым биздин колдонуучуларга жагат. Көп эмелерди жазып калышат. Мотивация алдым, окуп атам деп, жакшы success story'лерди. Ошол үчүн чоң ыраазычылык билдирем сизге. Рахмат, Бакытбай, чакырганыңа рахмат, каналыңа баарына салам айт, балдарыңдын бетинен өп, жубайыңа салам айт. Я всегда силерди айтып коет эмесминби, power couple депчи. Сиз дагы. Ошон үчүн ийгилик силерге, мекендештер, достор, баарыңарга ийгилик, баарыңарга кааларым ушул каалаган максатыңарга, койгон максатыңарга жетишкиле. Буюрса дагы эфирде жолугушабыз. Рахмат. Чоң рахмат. Жакшы тургула.